Мамлекеттик тилди өнүктүрүү саясатынын алкагында жазыла турган иш-чаралардын 30% аткарылган жок. Бул тууралуу депутат Махабат Мавлянова Жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал өкмөт мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында кабыл алынган мыйзамдарынын аткарылышына өзгөчө көңүл бурулушу керек деди. Коңшу Казакстандын тажрыйбасын карагылачы. Казактар мамлекеттик тилин жогорку деңгээлде чыгарып алышты. Бул багытта кайра курулумдар ишке ашырылып жатат. Бизде андай жүрүш байкалбайт. Мыйзамга ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди А2 жана Б1 деңгээлинде билүүгө тийиш. Бул багытта кандай иштер жасалып жатат, анын жыйыны белгисиз, деди депутат. Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристининге өкмөттүк сыйлык ыйгаруу сунушталды. Бул тууралуу Жогорку кеңештин отурумунда депутат Тазабек Икрамов билдирди. Депутат Бишкектин сыртынан атайын жаңы футбол талаасын куруу үчүн жер бөлүп берүүнү сунуш кылды. Айтымында объекттин курулушу ички жана сырткы инвесторлордун каражаттарынын эсебинен болушу керек. Футболду өнүктүрүшүбүз керек. Бул үчүн футболчуларды колдошубуз керек. Мисалы, футбол академиясын салыктан бошотуу зарыл, деди ал. Эске салсак, футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы мекенине кайтып келди. Жергиликтүү команда алгачкы жолу тарыхта континенттик чемпионатка катышты. Кыргызстанда жаңы стадион салуу учурдун талабы. Бул тууралуу белгилүү ишкер Аскар Салымбеков бүгүн 24 январда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасын Манас аэропортунан тосуп алуу иш-чарасында айтты. Ал журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, заманбап стадионду курууга жалгыз өкмөттүн чамасы жетпей тургандыгын билдирди. Спартак стадиону коопсуздук талаптарына жооп бербей калды. Ал эскирди. 35 000 киши бата турган жаңы заманбап стадион курулуш керек болуп жатат. Сунуштар бар, муну өкмөт чечет. Бирок жаңы стадион салганга өкмөттүн күчү жетпейт. Көрмандарга кыргызстандыктардын баары чогулса бир стадион сала албайбызбы, салыш керек. Хорватияда деле заманбап футбол аянты жок экен. Чогулуп эле стадион салып алышты. Биз да салышыбыз керек, деди Салымбеков.